Карайдыңбы жанымдагылардын 5-6 бүт эле намаз окубаганда башкалар айтса мыналар капа болуп калбаспы экен деп адамдын көңүлүн карап кете бересиң. Оң келип калса окуй башка болот. Лекен ошол учурда дагы адам коркпош керек, тартынбаш керек экен. Мен жолдо намаз окуймун. Токтоп турасың. Тем более сапарда окуганда намазы кыска окулат да. Дарат алса аш берсе 3 мүнөт же 4 мүнөт эле окуп бүтөт да. Бир инсандын сигарет чеккиси токтоп берет, курсак ачса токтоп берет, башка болсо токтоп берет, намазга да токтоп берет деп ошол экен башында айтканга экен адамдын ыйманы, духу жетиш керек экен туугандар. Ошондон экен кайсы бир иш кылган кезде ыймандуулар ыйманынан, кылган амалынан, жүргөн жашоосунан уялбаш керек, коркпош керек да. Койгон сакалыбыз, кийген топубуз, окуган намазыбыз, башкабыз бизди уят кыла турган нерсе эмес да. Биз сыймыктана турган нерсе. Балким жашоодо тескери амалдар көп болот да. Сакалы жоктор сакал казылып аткан, намаз жоктор намаз казылып аткан, башка кылып аткан учур көп болот да. Тиги эмне кылат? Сабыр кылып олтурат да. Ошон үчүн экен колдон келишинче эч качан уялбаңыздар. Ар ким өзүнүн жолунда, ыйманында бекем болсо, амалында бекем болсо, Аллах Таалага тобокелдиги бекем болсо, эч качан акыйкаттан тайбайт экен. Биз акыйкат жолдо жүрүп алып, акыйкатты айткандан уялып олтура берсек. Сен сакалыңды шылгыңдап атат, намазыңды шылгыңдап атат, арап болуп кеттиң, тиги болуп кеттиң деп сен коркутуп башка кылып атат. Ушунчукпай тилиңди жутуп отурган экен, жакшы эмес да. Айтыш керек. Сеники турабы депчи. Болсоң менчелик бол, биринчиден намазыңды баштап ал. Тура сен айткандай иштерди мурда кылганмын, адашканмын, туура жолго жүргөнмүн, тобокел кылганмын. Мен аларга тоба кылдым, күнөөмдүн баарына тоба кылып кечирген Аллах Таала Кудай кааласа деп кылган иштердин баарын аркага таштап, келечектен аракет кылыш керек экен. Адамдардын эң жаманы өткөн күндөрдөгү күнөөлөрүн эстеп сыймыктанган экен да. Бизде андай учурлар көп катталат. Эки кишинин башы бирсе, үчүнчүсү ошону угуп отурат да. Лекен өткөн күндөрдө кылган күнөөлөр үчүн тоба кылыш керек, кечирим сураш керек, анын кайра эстебеш керек да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Анфал сүрөсүнүн 2-аятында мындай дейт: Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Иза тулиат алейхим аятихи задатхум иманан ва аля раббихим ятаваккалун. Садакаллахул азим. Качан аларга Алланын аяттары окулган кезде алардын ыймандары бекемденип, ыймандары көтөрүлүп, жана Аллах Таалага тобокел кылышат. Аллахтын сөзүн угуу, Кур'ан угуу, дин угуу, дават угуу, илим алуу, мечитке келүү, даватка чыгуу жана башка ушунун баарысы Аллах Тааланын аятын уккандай нерсе. Сөзсүз түрдө сиз менен бизге бирөө келип Курандан арабчадан кыргызча которуп бериш шарт эмес. Кыргызча эле дават кылып атабы, ошол жетиштүү да. Кыргызча эле айтып атабы сизге, ошол жетиштүү экен да. Кимдир бирөө бизге акыретти эстетип, намаз окугун, мечитке баргын, ибадат кылгын, күнөө иштен токтоткунун, бул дүйнө убактылуу жашоо, акырет түбөлүктү деп эскертип айтып аткан болсо, мына ошол Аллахтын аяты ошол экен да. Ошол нерсени даватты угуп туруп, ыйманы кичине бир косколсо, мен дагы чыгайын даватка, мен дагы мечитке барайын, мен намаз окуйын деп аракет кылып калса, демек анын ыйманы экен, ыйманы кичине кыймылдай турган деңгээлде экен да. Тобокел кылууга келгенде, ыйманга тобокел кылууга келгенде, көпчүлүгүбүз ага көчөнүн тили менен айтканда духуң жетпейт, шарият менен айтканда ыйманың алсыздык кылат да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле дават айтып коелу. 3 күнгө чыгып кел десе, оң карап турган киши тетиги карап калат да. Ар шилт оны айтып, туурабы? 3 эле күнгө айтып койсо да. 40 күнгө айтып койсо телефон откручен уже сени издеп калат депчи. Не кылат экен? Адам качат экен да. Неден? Ыйманга тобокел кылгандан качат экен да. Болгон 3 эле күн барып келсең өтүп кетет го десе, ошол 3 күнгө тобокел кылганга ыйманы күчү жетпейт да. Ыйман алсыздык кылат да. Кудум эле ошо 3 күн ичинде ушу өмүр бою бүтпөгөн иштерин бүтөрүп, кылбаган ишин кылып, жыргап жүрө тургансып, 3 күнгө толтура шылтоолор айтып коет да. 3 күн барып келип ошону сураса, баягы эле проблема бүт эле келдичи. Лекен
Адам баласы имандуу болуш үчүн дагы, иманды табыш үчүн да тобокел кылыш керек экен. Ырыскы издеп тобокел кылып Россияга, Америкага, Кытайга, Японияга кетип атпайбы, туурабы? Бирөө Англияга кетип атат. Канча убакытка? Кеминде 6 айга кетип атат го. Туурабы? Өмүрү барбаган, англисче билбеген, орусча билбеген, кытайча билбеген кетип атат. Эмне үчүн? Ишенгени ким? Ишенгени фирма да. Ортодо бир договорда бир киши бар, бир фирма бар, болду. Алымдар айтат: "Ат-таваккулу алаллахи ваджибун мин а'замил ваджибат." Аллах Таалага тобокел кылуу чоң амалдардан, ибадаттардын катарына кирет дейт. Эмне үчүн? Анткени Аллах Таалага тобокел кылыш үчүн адамдын ыйманында да бекемдик болуш керек экен да. Ыйманы жарты, ыйманы алсыз адамдарчы Аллах Таалага тобокел кылса, жарым жолдо калып кеткенден кийин Аллага ишеними жоголуп кетет экен да. Ошон үчүн экен эч качан бир ишти плансыз баштаба дейт да. Ар бир иштин планын түзүп, себебин карманып, анан кийин Аллахка тобокел кылсак, ошол натыйжалуу болот экен да. Пайгамбарыбыз дагы ар бир ишти кыларда натыйжаны Аллахка тапшырып, себептерин карманып, тобокел кылып жашаган. Аллахка болгон тобокели бекем, себептерин туура кармангандыгы үчүн ийгиликтүү болгон да. Бүгүн сиз менен биз дагы себептерди туура карманып, планды туура түзүп, анан Аллага тобокел кылсак ийгиликтүү болот. Ибрахим алейхиссалам отко ыргытылган кезде кимге тобокел кылды эле? Ибрахим алейхиссалам отко ыргытылып аткан кезде Жабраил алейхиссалам келип сурайт: "Жардам керекпи?" дейт. Ибрахим алейхиссалам дейт: "Сен жаратуучусуңбу же жаралгансыңбы?" дейт. Жаралганмын десе, анда мага жаратуучу өз жетиштүү ишиңди кыл дейт. Мен сага муктаж эмесмин, Аллах жетиштүү дейт. Ошол сөзү Аллахка болгон тобокелдиги, ишеними бекемдиктен не деди? Аллах Таала отко айтты, салкын бол деди да. Ибрахим алейхиссалам оттун ичинде бейиштин жашоосун жашаган, салкын жашоодочу. Акылга сазаң, философ болсоң туура келбейт болчу. Ыйманга салыш керек, ыйманга, Аллахка ишениш керек. Оттун ичинде не кылды пайгамбарыбызды? Ибрахим алейхиссаламды салкын жашоо жашатып койду. Ошол сыяктуу туугандар, бүгүн сиз менен биз дагы фитна, фасад, ар кандай бир бузуку бир замандабыз да, ачык айткандачы. Билинбеген менен бүгүнкү күндө телефон, интернет, телевизор, ар кандай маалыматтар, саясат, ушак айын бүт жагынан каптап алган да. Көчөгө чыксаң ачык-чачык кийинген кыз келиндер, тойго барып калсаң ал жерде өйдө ылдый болгондор андан көп, башка көп баскан турганын фитна заманда биз дагы Ибрахим алейхиссалам сыяктуу Аллах Таалага болгон ыйманыбыз бекем болбосо, бул жашоодо көп нерсе күйүп калат экенбиз да. Көп нерсе күйүп калат экенбиз. Өзгөчө ыйманыбызды күйгүзүп алганыбызды өзүбүз билбейбиз да. Ыйманыбызды күйгүзүп алганыбызды өзүбүз билбей калабыз. Ыйман деген ушундай нерсе туугандар. Адам баласы жашап жаткан чөйрө кудум от сыяктуу дейт. Кээ бир инсандар ал отко түшкөндө жыгач сыяктуу күйүп жок болуп кетет да, күнөө чөйрөсүндөрчү. Кээ бир инсандар темир сыяктуу ээрип кетет дейт. Кээ бир инсандар бар, отко да күйбөйт, жөн гана сырты караят, кайра ачсаң агарып калат дейт. Ошол сыяктуу туугандар, сиз менен биздин ыйманыбыз бекем болбосо, ар кандай жаман чөйрөлөрдө жыгач сыяктуу күйүп, желим сыяктуу эзилип, жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ал эми ыйманыбыз темирдей бекем болсо, жөн гана караят, намаз окусаң, истигфар айтсаң, тооба кылсаң, кайра майда күнөөлөрдүн кебелине кечирилет экен да туугандар. Азыркы Мекке турган Замзам суу чыгып турган жерге ташта дейт. Ал кезде Замзам деген суу жок эле. Ал жерде Мекке деген шаар жок эле. Кагыраган ээн талаа чөл болчу дейт. Ошондой ээн талаа чөлгө эмчектеги баласын ээрчитип барып, аялы менен кошо ээрчитип барып, ошол жерге таштап, кайра Ибрахим алейхиссалам артка кайткан кезде аялы эмне деп айткан? Аялы бир сөз айтты да. Аллах Таала сага ушул нерсени буйрук кылдыбы деп сурады. Ибрахим алейхиссалам
ооба деп айтпастан жөн гана башын ийкеп ишара кылды эле. Ажар энесине деди, эгер Аллах Таала бизди ушул жерге таштап кетүүгө сага буйрук кылган болсо, мен сага башка айта турган сөзүм жок, бара бер дейт да. Аялынын күйөөсүнө айткан сөзү да, бара бер дейт. Неге антип атат? Анткени Ажар энебиз дагы ыйманы толук, ыйманы бүтүн, рызкы Алладан, жамандык жакшылык Алладан экендигине толук ишенет эле да. Үстүндө кепем жок, суу жок, бала менен өлүп калам деп акылга салып эле ошол жерде чөлдө өлүп калам деп ызылдаган эмес дейт. Аллага тобокел кылып кала берген унчукпай эле. Тобокел кылып калгандан кийин дагы асманды карап жалдырап отурган эмес. Али бул тоого чыккан, кийин бул тоого чыккан не үчүн? Тобокел кылган, издеген, рызкын издеген. Нан табылып калар бекен, суу табылып калар бекен, ары бери өткөн кербен болсо илешип калар бекен деп ымыркай баласын отургузуп коюп, Сафа менен Марвага не кылган? Чуркаган да. Баласына рызк издеп, жашоодон үмүтүн үзбөстөн тобокелди кылды, себеби менен кылып атат да. Болсо колумда балам бар деп жалдырап отурса болот эле да. Не кылды? Аллах Таала жалдырап олтурба деди, тур деди, изде деди да. Андан кийин Аллах Таала Исмаил алейхисаламдын отурган жеринен замзам суусун чыгарып коет. Ичсе суусундуу канат, курсагы да тоет, чаңкоосу да канат, бардык муктаждыгы бир суу менен бүтө турган кылып койду да. Анан замзам деп эки жагын тозуп, Ажар энебиз ошол жерде баласы Исмаил алейхисаламды ошол жерде не кылды? Чоңойтты. Ошол сыяктуу туугандар, сиз менен биздин дагы рызкыбыз Аллахтын колунда. Биз рызкыбызды акылга салып атып эле өзүбүздү кесел кылып бүтө турган болдук да. Жок дей берип, барды да жок кыла турган болдук. Шүгүр кылганы билишибиз керек. Бар жашоодо барда жашап аткандан кийин шүгүр кылышыбыз керек экен туугандар. Бүгүн Кудайга шүгүр, бүгүнкү заманда эти жок, тамак кылбаган үй өзү жок да, Кудайга шүгүр. Бир убактарда жумасына бир жолу болбосо жок эле. Көпчүлүк эле күчү жеткени камыр шапалак менен эле кыркмай эле болчу да. Бүгүн аны кыла турган киши жок. Бүт магазинден алып жеп атат, башка болуп атат, ток жашоо болуп атат. Дагы деле жок дейбиз да. Ва кудулдар айтмакчы, бир аксакал баласын ээрчип баратып, көчөсүнүн баш жагына заңгыраган үй түшүп калыптыр дейт. Анан балам бул кимдин үйү десе, бул паланчанын үйү деп айтты. Жакшы салыптыр. Чыкырчы сүйлөшөйүн десе, үйүндө жок дептир да. Биздин убакта балачыкка көп үй жок эле. Азыркылар үй салып өзү жок го дейт экен да. Чында бир үйдө 7ден, 8ден, 10дон балачык ал болуп, балачыктай болгон бир 2 комнатада эле чоңоюшкан. Бүгүн бир участкада 2 этаждан заңгыраган үйлөр бар. Жалгыз баласы бар, болсо жок өзү да Россияда жүрөт дейт да. Убагында ошондой балачык алуу болуп, опур-топур болуп, үй жок эле дейт. Бүгүн үйлөр бар 2ден, 3дөн, бирок балачыкка жок дейт да. Ошон үчүн туугандар менен Аллах Таалага шүгүр кылайлы. Кудайга шүгүр, баарыбыздын курсагыбыз ток, үстүбүз бүтүн, балачыкабыз тынч. Ошонун өзү дагы экен чоң бакыт экен туугандар. Пайгамбарыбыз айтат: "Лау аннакум кунтум таваккалуна алаллахи хакка таваккулихи, разaqtum kama turzaqut tayra, taghdu himasan wa taruhu bitawnan." Пайгамбарыбыз айтат: "Эгерде силер Аллах Таалага тобокел кылууну чындап билсеңер, Аллах Таала эртең менен ач карын учуп кеткен кушту кечкурун курсагы тоюп келген сыяктуу силердин да рызкыңарды берип коймок" дейт да. Асканын боорунда жашаган куш дагы жата бербейт экен да. Курт кумурска болсо да терип келгенде учат экен үй астынан, эртең менен кечкурун ток кайтат экен, балачыкасын ошентип багат экен да. Аллах Таала дагы ошол кушту мисал кылдырып атат бизге. Жатып алба дейт да. Аракет кыл, тур, изден, талага чык, дыйганчылык кыл, соода кыл, устачылык кыл, эмне болсо колуңдан келген ишти кылып, өз мээнетиң менен таап жеген оокат ширин болот дейт да. Кушка окшоп аракет кылсаң, Аллах Таала эмне кылат экен? Рызкы берет экен дейт да.
Жөн гана алма буш, озма туш деген бул жомок. Ал ачарчылыктан, жаман көрүнгөндөн башка эч нерсе алып келбейт экен да. Кээ бир кишилер балким ушул хадистерди кыргызча эле маанисин алып алып, бир куш сыяктуу эле ток болсо жакшы экен деп, жардын болуп жаткан куш сыяктуу болбош керек экен. Күндөрдүн биринде бир киши уулун аябай урушуптур. Устаз шагиртине айтыптыр. Сен ар дайым ырыскыңды издеп, ырыскыңды таап жегин. Сен ырыскыңды бирөө алып келип бербесин деп сабак өтүп, ушундай түшүндүрүп айтса, шагирт анан үйүнө кайтып бараткан кезде токойдон бир жарадар болуп жаткан жаныбарды көрөт дейт. Анан ошого кызыгат экен, ушул ордунан тура албай калган жаныбардын курсагындагы оокаты эмне болот экен, ырыскысы эмне болот экен десе, ошол жаныбарды башка бир жаныбар хайванаттар кармап келип, ошондон эт алып келип берип багат экен да. Аны ойлойт экен, ырыскы деген ушундай турбайбы? Жатып алсам деле бере берет Аллах Таала. Деп анан үйүнө барбастан шагирти устазына кайтып келиптир да. Устаз, жана сиз сабак өттүңүз го ырыскыны издегиле деп. Мен токойдон көрдүм. Бир жаныбар жаткан экен ырыскыны издебей эле. Экинчи жаныбар келип багып атыптыр. Устаз эмне дейт? Сен ошол жатып алып ырыскысын жеген жаныбар болгуң келди абы? Же жаткан кишилерге барып сен ырыскы тараткан киши болгуң келеби дейт экен да. Бул деген туугандар, кээ бир инсандар ооруп, каарып, башка бир себептен улам ден соолуктан улам эмне болуп иштебей башка болбой калган болсо, аны бала чакасы бир тууган аке экөөсү баккан болсо, сен да ошентип жатып ал деген эмес экен да. Балким колдон келген малда иштеп, бир тууганды башканы колдон келишинче колдоп иштеген экен мусулмандарга милдет. Жаткан эч кимге жакпайт. Ошондон урматтуу туугандар, эң негизгиси биз ачка калганда, ооруп калганда эле эмес, балким ибадат кылганда дагы, динге кызмат кылууда дагы Аллахка тобокел кылганды унутпайлы. Тобокел кылып, бул дүйнөдө көптөгөн ийгиликтер эткендер бар. Ошолордун бири экен, илим издегендер, дин издегендер, динге кызмат кылгандар дагы тобокелчилер экен да. Бүгүнкү күндө дагы көптөгөн дин алымдары, дин кызматкерлери, жөнөкөй бир жарандар деле 3 күнгө, 40 күнгө чыгып жүрүшөт. Ошолордун жүрүшүнөн экен тобокел экен да. Ошолор сыяктуу 3 күнгө, 40 күнгө чыгып кетиш деле кыйын да. Тобокел кылып кетиш кыйын экен. Айтып өткөндөй шылтоолор көп болуп калат. Ошол учурда муктаждыктар көп болуп кетет. Ошонун баарысын жолун таап, тобокел кылып чыгып кетүү экен. Бул дагы ыйман болгон тобокел экен туугандар.